Рахмат, Кыргыз. Рахмат. Манас округунан Дастан Жумабеков. Азыр Бак Тергешевич туура менин оюмду айтып кетти. Эгерде азыр депутаттар каршы болбосо, биз биринчи мыйзамда жазылган сессиябыздын ачылышын кылдык. Эми мындан кийинкиси биздики жыйын болуп эсептелет, заседание болуп эсептелет. Ошондуктан сессияны ачтык. Анан заседанияны азыр жаап коюп 1-2 саатка танапис алсак, 1-2 саатка. Анан кийин жыйыныбызды кайра улантсак, регламент жол берет. Анан депутат Масалиев айтып кетти, жанагы топ группалары боюнча конституцияда анан регламентте кандай жазылганын. Мен де кошулам, бирок 76 беренесинде конституцияда так жана так көрсөтүлүп атат. Ошол жерде 76 берененин 4 пунктунда, урматтуу депутаттар, карап койсоңуздар болот. Жогорку кеңештин депутаттары фракцияларга жана депутаттык топторго бирге алыша алат. Демек, баш мыйзамыбыз конституция жооп берип аткандан кийин регламент буга каршы келбеш керек. Менин жеке оюм, регламент каршы келбеш керек. Эми биз мындан кийин жаңы регламентти жазып чыгабыз. Айрине бул 90 депутатка тийиштүү, жана андан мандаттуу депутаттарга тийиштүү регламент жазылып чыгат. Бирок конституцияда жазылып аткандан кийин Бакыт Эргешевич ушуга таянып, азыр өзүнүн баяндамасын берди болуш керек. Мен кошуламын. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, бүтүн Кыргызстан Модумаров. Мына ушинтип боло берет деп келип ушул жерде отурабыз. Окуганыбызда айтып боло берет. Эч нерсе болбойт. Саат 13:58. Бизде регламент мыйзам күчүнө ээ болуп аткандан кийин, урматтуу кесиптештер, анда мыйзамды өзгөрткүлө. Бул жерде айтпагыла, азыр регламентке кийин киргизип коебуз деп. Мына ушул кийин киргизип коебуз деген кесепетинен Кыргызстан ушундай болуп турат. Анда мына 8-чи берененин 9-чу пунктун жокко чыгаргыла. Андай болбойт. Могул жерде биринчи жолу бири-бири менен көрүшүп аткан депутаттар болуп атат. Мына 6-чы чакырылыштагы депутаттар ушул күнгө чейин созуп келдиңиздер. Мыйзамсыз созуп келдиңиздер. Мына азыр дагы ошол кылыкты баштап атасыңар. Боло берет. Болбойт. Мындан ары карай болбойт. Конституциядан кыйшайбастан кетебиз. Сунуш эмес, мыйзамдын долбоорун, мыйзамдын аткарылышын так жасашыбыз керек. Катышып отурган депутаттар тарабынан ант берүү жол жобосу аныктагандан кийин биринчи жыйналыш жабылат. Бүттү. Чекит коюлуп турат. Жабасыз, жапкандан кийин азыр Алтынбек Турдубаевич айткандай, шашпагыла. Танаписке чыгабыз. Баары бири-бири менен таанышат, табышат. Кээ бир депутаттар иш бөлмөлөрүнө кире элек. Себеп ачкычтарын бербей качып жүргөндөр бар. Иш бөлмөлөрүнө кирсин, жайгашсын, таанышсын, ким экен менен бирге олорну шашпай олтуруп кеңешсин дагы, андан кийин келсин. Себеп мыйзамдын талабы боюнча сизге азыр жазуу жүзүндө бериш керек булар. Рахмат. Фракцияда кимдер кирди, аны жазуу жүзүндө бериш керек. Фракциянын жыйынтыгын сизге кол коюп, чечим катары өткөрүш керек. 2-чи микрофон. Рахмат. Шарапаткан Мажитовна, азыр ушул депутаттар айтылгандай сиз жапсаңыз, андан кийин бир сааттык танапис кылсаңыз, эми 2-3 саат эмес, анткени бардыгыбыз мына көрүп атабыз, алдыда жумуш өтө көп, иштешибиз керек, элдин баардыгы күтүп калды, ансыз деле жыйынтыгы кийинчерээк чыгып калды. Ошон үчүн сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар, туура колдоп берсеңиздер, 1 сааттан кийин кайра чогулсак, туура эле болот эле. Мына ушул сунушту эске алып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Добуш көрүп. 1-чи микрофонду берип коюң. Урматтуу төрага кылуучу, урматтуу коллегалар, бул жерде баарыбыз биздин укугубуздарыбыз бир. Биз чынында биз регламент негизинде иштеш керекпиз. Конституциянын негизинде иштеп келатабыз. Сиз азыр эже жабык деп жарыя кылдыңыз. Жабык деп жарыя кылдыңыз. Анан кийин танаписти айтып коюңуз. Кайсы саатта кайра жыйналыш болот деп айтып коюңуз. Ошону айтып коюңуз, болду, бүттү ушу менен. Рахмат. Урматтуу депутаттар,
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-ci чакырылышынын 1-ci жыйыны жабык деп жарыяланат. Saat 3'e çeyin tanapis.